кан басымым көтөрүлүп кетти төрөт учурунда. Ушу антибиотикти алган болбой калды. Мээси кургап баратат дейт. Энчегинден да сүт чыкпай калган. Айына көп эле акча кетет. Ошо пособиялар менен жашайбыз. Балам ошо биздин өлкөдөн айыга албайт экен, Кыргызстандан. Көгөрүп, аба жетпей ошентип калат. Төрт баланын энеси Айнура Дөөткулова 5 жылдан бери Борбор калаас Бишкек шаарында батирде жашап келет. Буга чейин шаарыбыздагы тамактануучу жайлардын биринде идиш жууп, ашпозчуга жардамчы болуп эмгектенчү. 2020-жылдын 21-сентябрында 3 кыздан кийин 4-чү баласы Раянды төрөп жатканда кан басымы көтөрүлүп, эс үчүн жоготкон. Ошол учурда баланын башы кысылып калган. Эне бала 1 ай жандандыруу бөлүмүндө жатып, азыркы күнгө чейин дарыланып келишет. Мен Дөөткулова Айнура, 40 жаштамын. 4 баланын энесимин. 3 кыздан кийин уул төрөгөм. Кан басымым көтөрүлүп кетти төрөт учурунда. Баланын ошо башы кысылып калган. Андан кийин 1 ай реанимация жаттык. Реанимация жатканда ошо 1 айдан кийин көзүн ачты балам. Ошо 7 айдан бери больницалап жүрөбүз. Жакын арада дагы реанимация жатып калдык. Мурдунан зонд менен сүт берип, ошентип жүрдүк реанимацияда. Ошо 7 айдан бери ошо антибиотик алып келатабыз. Ошо антибиотикти алган болбой калды. Ошо МРТсы башында киста, мээси кургап баратат дейт. Эпилепсия деп. Ошо учеттогу дарыларды ичет деп кийин ичегиси да узунураак экен деп кошумча дары жазып берди. Өзүм дагы ошо үстүнкү этажда реанимацияда жатып калдым. Бала астында реанимацияда жатып калды. Кан басымы көтөрүлүп кетти. Ошо энчегимден да сүт чыкпай калган. Сүттүң эле кымбат экен, ушу безлактозный. Ушуну ичегисине карата реанимациядан жазып беришкен. Безлактозный деп. Безлактозный. Муну 1000 сом 4 күнгө жетет. Кошумча мындай тамактар берем. Кошумча ошо кашаларды берем. Айына көп эле акча кетет. Ошо пособиялар менен жашайбыз. Канча пособия? Пособия 3000 сом алам. Ошо квартиранын Күн түндө уйкусу жок Раяндын ичегеси да узун, мээси да күндөн күнгө кургап бара жаткандыктан жалгыз боо эне коомчулукка кайрылууга аргасыз болгон. Себеби 7 айлык Раянды Кыргызстанда дарылоого мүмкүн эмес. Ошо балам ошо биздин өлкөдөн айыга албайт экен, Кыргызстандан. Чет өлкө Индияга барышыбыз керек болуп атат. $16,000 деп атат. Ошо операцияга. Ошо баламды да таштап эч жака кете албайм. Оорусу күндөн күнгө оорлошуп баратат. Көгөрүп, аба жетпей ошентип калат. Жолдошу менен бирге жашаласа дагы баласына атасы тамак аш жагынан жардам берип келет. 3 кызы мектепке барып билим алышат. Батирдин акысын кээде убагында берсе, кээде ага да акча таппай калган учурлар кездешет. Жок, ошо квартирада турабыз өзүбүз. 3 кыздан кийин ошо иштеп жүрчүмүн кафелерде. Улуу кызым 16да, андан кийинкиси 12де, андан кийинкиси 7де, андан кийинкиси бул балам Раян. Дарылана турганга шарт жок. Буга чейин ата-энем жардам берип жүрчү. Ата-энем ошо, атам болсо инвалид, мамам болсо давлениясы бар, давлениясы бат-бат эле кармап турат, инсульт алган, инсульт болгон.
Акыры сиздерге кайрыла турганыма муктаж болдум. Балам ден соолугу үчүн башында ошо киста мээси кургап баратат дейт. Эпилепсия болуп. Бала ооруса эненин жүрөгү кошо ооруйт демекчи. Баласынын оорусунан улам Айнура айым стресске да кабылып жаткан чагы. Ошо балам да күн түн уктабайбыз. Өзүм да ошо балам менен ошо стресс болдум. Баламды аман алып калышына элимден жардам сурайм. Кайдыгер карабаган кайрымдуу элимден жардам сурайм. Ошо Аллахтын ыраазылыгы үчүн жардам берүүңүздөрдү суранам. Элим барсынбы коомдук кайрымдуулук фондунун атынан бул 7 айлык Раян кичинекей бөбөгүбүзгө операциясына $16,000 суммадагы акча каражаты керектелет. Операция Индияда өтөт. Колунда бар инсандарды кайрымдуулук кылууга чакырып кетебиз. 7 айлык Раянга Индия жергесинде операция жасалуу үчүн $40,000 керек болуп жаткан чагы. Кичинекей бөбөктүн өмүрүнө кайдыгер карабаган мекендештерибизден жардамга кол сунууңуздарды өтүнөбүз. Ыйык Рамазан айында соо иш кылалы, кайрымдуу кыргыз элим.